болсоң, булар кайсыл тилде сүйлөшүп жатышат? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Англис тилин гана баамдай алдым. Калган так түшүнө албадым. Сурап көрөйүнчү. Салам кыздар, кандайсыңар? Силер кайсыл тилде сүйлөшүп жатасыңар десек болобу? Англис tilinde, Немец тилинде. İspan dili, Fransız dili. Көптөгөн тилдерде билим берген силердин факультетиңер анда бир топ эле кызыктарга бай болуш керек, э? Ооба, биз Кыргыз Европа факультетинин студенттерибиз. Жакшы, рахмат. Анда эмесе биздин саякаттообуз кайсыл жака болору белгилүү болду окшойт. Албетте. Кыргыз Европа факультети 2017-жылы ачылган. Факультеттин профессордук окутуучулук курамы заманбап усулдук ыкмаларды жана эл аралык стандарттагы технологияларды мыкты колдонуу менен зор тажрыйбага ээ болгон. Жогорку квалификациялуу жергиликтүү жана чет өлкөлүк адистерден түзүлүүдө. Окуу процесси биринчи курста кыргыз, орус, англис жана испан тилдеринде жүргүзүлсө, экинчи курстан тартып сабактардын дээрлик 80% негизги англис тилинде окутулат. Ал эми факультеттин ар тараптуу өнүктүрүү максатын көздөгөн атайын иш план каралып чыккан. Факультетибиздин келечектеги пландары абдан жакшы, перспективдүү. Биз азыр Испания менен келишимдин негизинде жакшы иш алып барып жатабыз. Андан тышкары бизде Чехия жана Германия менен мүмкүнчүлүктөрүбүз жакшы, алар менен да келишимдер бар. Мына ошонун алкагында азыр студенттерди чыгардык. Кыргыз Европа факультети Европа тануу, Америка тануу, лингвистика, юриспруденция, бизнес башкаруу жана туризм багыттары боюнча адистерди даярдап келет. Ошондой эле факультеттин негизги көмөктөшү Испаниянын Кадис университети. Аталган университет менен Erasmus+ программасынын алкагында кызматташуу ийгиликтүү уланып келүүдө. Буга байланыштуу испан жана башка чет тилдерди өздөштүрүүдө көмөктөш чет өлкөлүк университеттерден тажрыйбалуу окутуучулар келип билим беришет. Hola, mi nombre es Inma, soy de España. Мен Испаниянын Кадис шаарынан келдим. Менин максатым Кадис университети менен Ош мамлекеттик университетин бекемдөө. Ошко келгеним үчүн абдан кубанам. Бул жердеги студенттер мага аябай жагат. Алар менен иштөө өтө кызыктуу. Испан тилинен мини экзамендер уюштуруп турат. Ал дегеним Испанияга Erasmus+ программасы менен чыгып жаткан мобилдүүлүк боюнча студенттерге биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Кадис университетинин уруксаты менен биргеликте аларга тил деңгээлин билүү экзамендерин өткөрүп турабыз. Андан сырткары ар жума сайын класстан сырткары келип бул испан окутуучулар менен биргеликте адабият окуп турушат. Бул факультет студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча дайыма алдыда бара жатканы менен өзгөчөлөнөт. Анткени окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен тарта сырткы жана ички билим алмашуу процесстеринде активдүү катышып, коңуш өлкөлөрдө гана эмес, Европа өлкөлөрүнө чейин барып билим алышууда. Биздин факультетте креативдүү идеяларга бай, терең илим билимге жана гумандуу адамдык касиетке педагогдор менен иш алып барабыз. Студенттерге татыктуу билим берүү үчүн биздин мугалимдер ар дайым өздөрүнүн билимин жогорулатып турушат. Бүгүнкү күндө бир нече тилди өздөштүрүү менен чет өлкөдөн билим алуу эгер ыңгайы келсе, ал жакта иштөө жаштардын максатына айланды десек болот. Мындан улам билим алуучулар негизги адистикке ээ болуу менен катар кошумча англис тилин жана дагы бир чет тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Ал эми тилди тереңдетип үйрөтүү үчүн чет өлкөлөрдөн атайын волонтерлор тартылган. Benim adım Can, ben Tinçlik Korpusu'nun ihtiyarçısıyım. Oş Mamleketlik Üniversitesi'nde Talking Club ütücütam. Maga studentlerge yardım bergen jagat. Men alarga iyilik kalayım. Kırgız Europa Fakülteti Dünüge Çigunun Angoy Jolu. Welcome to Kyrgyz European Faculty, which opens big opportunity for students to learn languages and to study abroad. Kyrgyz European Faculty is a window to Europe. KEF ist der Werk zur Entwicklung. Kyrgyz Европа факультети инновация, инвестиция, интеграция. Bienvenidos Kyrgyz European Faculty. KEF — это окно в Европу и ваше будущее.
Студенттерди маданий жана массалык иштерге тартуу жагы да жакшы жолго коюлган. Ага ылайык кошумча бир топ иримдер иштейт. Мындалар кыргыз элин маданияты менен эле эмес, Европанын маданиятын өздөштүрүшөт. Спорт жаатында болсо ийгиликти жаратып келе жаткан студенттер да жок эмес. 10-11 класста эле мен Ош мамлекеттик университетинин атынан универсиадаларга катышып жүргөнмүн. Мектепте окусам дагы анда көптөгөн ийгиликтерге жетип, ошондон улам мен Ош мамлекеттик университетин сүйүп баштаганын сездим. Европа факультетине тапшырдым. Ошол жердеги агайлар мени колдоп, бокска болгон сүйүм андан бетер күчөдү. Аламдашуу доорунда билим, окуу, тарбия тыгыз интеграцияланууда. Анын сыңары факультеттин студенттери спортко, маданий иш-чараларда, дискуссияларда жана ар кандай фестивалдарда эң жакшы көрсөткүчтөрдү диплом, грамоталар менен сыйланып келет. Факультеттин материалдык техникалык базасы учурдун талабына жараша компьютерлер, LCD проекторлор, интерактивдүү доскалар менен жабдылып, видео көзөмөлдөр орнотулган. Ар бир аудиторияда билим алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттардын баары бар. Бүгүнкү күндө окутуу европалык стандарттарга ылайык заманбап билим берүүгө багытталган. Эл аралык укук, эл аралык бизнес, эл аралык туризм багыттары боюнча окуу пландар каралып, заманбап тандоо курстары киргизилүүдө. Биз эки тилдүү экономисттерди, эки тилдүү юристтерди, туризм багыты боюнча адистерди даярдоо менен студенттерге Европага барып окууга, иштөөгө мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүдөбүз. Азыркы учурда Испаниянын Кадис шаарында Erasmus+ программа боюнча билим алып жатабыз. Кыргыз Европа факультети чет өлкөгө окууганы жол ачат. Жана дагы заманбап кесипте ээси болуу үчүн эң мыкты тандоо. Здравствуйте, дорогие зрители моего видео. Для начала давайте я представлюсь. Я Азимбаева Джанес. Я студентка второго курса Кыргызско-европейского факультета по направлению международное право. Сейчас я нахожусь в студенческом городе Марбурге, Германия. Европалык билим берүү моделдерин колдонгон чет өлкөлөрдүн алдыңкы университеттеринде билимин, илимий изилдөөлөрүн уланткан европалык гранттык программага катыша алган. Ошондой эле кош диплом алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эл аралык экономикалык жана саясатты өздөштүрүү, Америка, Европа таануу жана дүйнөлүк деңгээлдеги бизнес, туризм багытындагы мыкты адистерден болуп, жогорку билим берүүгө арналган өзгөчө факультетте окугуңуз келсе, Европа факультети